Өтсе болот. Бул деген сөз азыр бүгүн бир топ даярдык бар дегенди айтат элем да. Мен бир суроомду айтып коеюн. Мына ошонун баарын биз кыргыз тилине которгон атабыз да, туурабы? Орус жана кыргыз тилине. Орус жана кыргыз. Бүгүнкү күндө биздин тилчилерибизде да чоң маселелер бар, туурабы? Мисалы, азыркыга чейин биз оңой атабыз. Кыргыз тилибизде глобализацияны ааламдашуу деп которуп салганбыз. Бул жаңылыш, туурабы? Ааламда бир планета момундай, бир планетада болуп аткан процессти ааламдашуу деп айтуу мүмкүн эмес. Биздин азыркыга чейин мисалы тилибизде маселени кабыргасынан коюп деп колдонуп келатабыз, туурабы? Ушундай жаңылыштар эмгиче бар бизде. Орус тилинде вопрос ребром ставить дегенде, ребро деген эмне, а ребро деген кабырга деп туруп эле маселени кабыргасы менен коюп деп туура эмес которуп салганбыз. Иш жүзүндө вопрос торцом тиги ребро деген орус тилинде кабырга, ошону менен бир кыр. Маселени кыр менен коюп деп которуш керек болчубуз. Ушундай жаңылыштар азыркыга чейин бар. Эми глейген англис тилинин учебниктерин которгон атабыз. Ушундай жаңылыштардан айрыла алабызбы? Ошого кандай сапаттуу которулуп бериш керек да. Себеби антпесек баланын башында диссонанс болуп кетет. Түшүнбөй калат. Мындай проблема.